Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биз эфирибизди андан ары уламакчыбыз. Мына ошол Кыргызстандан чыккан өзгөчө бир өрүк тууралуу бир окуя эсиме түшүп атат. Өрүктүн кургатылган кагы адамдын жүрөк оорусуна өзгөчө бир алдын алууга бир чоң дары болуп эсептелинет экен. Анан Кыргызстандан бир ошол бир аз ден соолугуна байланыштуу Америкага ошол операцияга барган агабыздын айтканына караганда, ошол Америкада канча бир кымбат баа менен Баткендин өрүгү деген ушундай бир кичкей пакет менен өрүк сатылат экен. Ошол окуяны угуп туруп, өзгөчө ошол колдоор алтындын баркы жок дегендей ойго келип эсиме түшүп отурат. Азыр кийинки тасмадан болсо мына ушундай кургатылган жемиштер тууралуу, алардын пайдалары тууралуу кененирээк баарыбыз чогуу билели. Жашылча жемиштерди сактоонун эң байыркы ыкмаларынын бири кургатуу. Анткени кургатылган мөмө жемиштер организмге керектүү витаминдердин жана микроэлементтердин кампасы болуп эсептелет. Ошондуктан кургатуу тамак бышыруунун жана даярдоонун дени сак, экологиялык таза жолдорунун бири болуп саналат. Мындай жол менен даярдалган азыктарга алма, алмурут, кара өрүк, өрүк жана башка азыктардын түрлөрүн кошууга болот. Арасынан кара өрүк дайыма суроо талапка ээ болгон азыктардын катарын толуктайт. Бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай, дилдайым кургатылган кара өрүктөн шоколад жасап, сатыкка чыгаруу менен алектенүүдө. Ал буга чейин кара өрүктү тонналап кургатып алуу менен гана иштеп келген. Бара-бара кара өрүктөн шоколад жасап көрүүнү чечет. Бул аракетинин негизинде Эркин консалт компаниясынын техникалык колдоосуна ээ болгон. Биринчи биз сушильный цехибиз болгон. Биз болгону кайнал кургатчубуз. 1-2 тонна бата тургандай сушильный цехибизге только сырой кайналын салып эле ошону сухофрукты кылып сатчубуз. Анан бизге ой келди, бул сырьёну дагы кошумча цепочка менен дагы башка бир продукция чыгарыш керек деген ойдо ушул Финляндия өкмөтүнүн Эркин консалтинг организациясынын жардамында ушул чернослив в шоколаде продукциясын чыгарып баштадык. Ал организациядан бизге шоколад чыгаруучу аппарат бөлүнүп берилген. Ошонун негизинде ошол өзүбүздөн чыккан сырьёну шоколад кылып чыгарып баштадык да. Белгилей кетсек, соодага көмөк көрсөтүү Бириккен Улуттар уюмунун өнүгүү программасына таандык болгон долбоор Эркин консалт компаниясынын серепчилери аркылуу техникалык колдоо көрсөтүлүп, Финляндия өкмөтү тарабынан каржыланат. Көп жыйынтыктарга деле жетиштик. 3 областта иштеп, ар бир областынан бир 2-3 райондорду тандап алып, кургатылган жер жемиштер менен өстүргөн фермерлер менен, ошону иштетип аткан перерабатывающий компаниялар менен ишти жасадык. Переработчиктер менен жаңы продукцияны чыгардык. Мына жана айтып кеткендей, кургатылган кара өрүк шоколаддан кесилген кара өрүктү, кесилген алмаларды чыгарып атабыз. Ал эми Айжигит Дуулатов кургатылган кара өрүктөрдү сыртка экспорттоого жетишкен ишкерлердин бири. Айтымында суроо талап өсүүдө. Учурда жетишип иш алып баруу шартын түзүүдө мөмө жемиштерди кургатуучу атайын цех ачуу башкы пландарынын бири болууда. Мында аймактагы жашоочулардын химиялык кошулмасы жок, таза, талапка ылайык кургатылган мөмө жемиштери даярдалат. Айтымында бул алгачкы жолу киргизилип, сертификацияланган Global Gap айыл чарба тажрыйбасынын стандартына ылайык иш алып баруу аракетин көрүүгө шарт түзөт. Ошол биздин продукцияларына былтыртан бери ушу алмага чыгара баштадык. Алманы кургатып, анан кара өрүк, өзүбүздүн кара өрүк. Көйгөйлүү нерсе баягы кеч күздө кара өрүк алмалар бышып калат. Баягы элдер терип жетише албайт да. Анан ошондо бизде ара жерде сушилкалар бар, ошо мөмө кургата турган. Ошо биздики да күнүнө ошо 5 тонна суусун киргизебиз. Ошондой эмен бар. Быйылкы жылы 100 тоннадай эме кургаттым, кара өрүк. Ошо быйылкы жылы ушу экөө эме кылып атам, анан келерки жылы жаңгак, шиповник, ошо
көптөгөн эмелер эме кылып ошо компот эме кылайын деген ойлорум бар да. Иш алып баруунун жолдорун өздөштүрүп, тажрыйба алмашуу максатында адистер атайын кичи долбоордун катышуучулары, өнөктөштөрү жана кызыктар тарапташтары менен жолугушуу өткөрүштү. Иш чарада соодага көмөк көрсөтүү долбоорунун астындагы кургатылган мөмө жемиштердин, жашылчалардын жана жаңгактардын кошумча нарк чынжырын чыңдоо кичи долбоорунун жыйынтыктары талкууланды.